Разбор кыласызбы мына бакыт? Жараксыз болсо бериң, баняга алып кетели. Регистрация коюп бересиңер. Регистрация. Полный бак бензин коюп берип койсо кандай болот? Депозит деген тема жок. Точнобу? Депозит деген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге эгер документ жактан кирди чыкты кылыш керек болсо, анда 7926 315 13 23 номерлерине чала бериңиздер. Дөлөт деген мырза алат, анан сиздерди границага алып барып кайра алып келип коет. Туугандар, сиздер үчүн сонун жаңылык менен бөлүшөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай таксырыңыз? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы, тынчсызбы? Туугандар, бүгүн биз сонун бир паркка келдик. Мен тилим келбей, тишим келип калды. Кандай парк айтып койсоңуз? Easy Drive. Easy Drive деген паркка келдик. Такса парк. Бул жерде машиналардын түрү бар экен. Комфорт плюс, бизнес класс, эконом класс, кыскасы бардык тарифтер бар экен. Азыр эконом класстын акчасы канча, бизнес класстын акчасы канча, кыскасы бардыгын өзүңүз айтып бериңиз, таксыр амандашып туруп. Ассаламу алейкум. Москвадагы мекендештер. Бизде азыр данный момент машиналарды арендага берип атабыз. Эконом класс, комфорт класс, комфорт плюс. Эконом класстардын баалары 1600дөн 70. 1600дөн 70 без выходной болот. Без выходной болот. Эгерде 6-1 кылган болсок 1900 рубльдан. Комфорт класстар болсо 2100дөн баштап 2500гө чейин 70-дөр. Эгерде 6-1 кылган болсок 2700дөн башталат 3000 рубльга чейин болот. Эми зависимость бул жерде машинадан и комплектациясынан ошо карап зависит этет, суммалары разница болот. Комфорт плюстар 2400дөн башталат 2800гө чейин. Без выходной айдаса канча? Без выходной айдаса ошо 2400дөн 2700гө чейин. 2400дөр жактар, 2700дөр К5-тын минимальный комплектациялары, выше комплектациялары 2800-2900. Камералер 2800дөн берип атасыз. 2800дөн без выходной. Без выходной берип атасыз. Эгерде 6-1 кылган болсо 3200-3300. Ва, мекендештер, көрдүңүздөр, кандай тарифтер, кандай суммада экенин келе бересиздер. Азыр негизи келип туруп ошо өзү тандаса болот экен, мисалы машинаны тандап алып кетсе болот. Тандап алып кетсе болот. Нолор азыр 0 пробегпи, кандай булар? Жаңыдай эмес, булар пробег менен комфорт класста данный момент 0 пробег менен бизде тургандар. Жүрүңүздөр, ушул жакка өтөлү. Биякта туугандар, 0 пробег менен жаңы машиналар келип тур. Булар азыр таксиге чыга элекпи? Таксиге чыга элек, лицензиясы эртеге Кудай кааласа бардыгы даяр болуп калат. Лицензия келсе, уже булар да таксиге чыгышат. Эртеңден баштап булар келип калат. Жакынкы күндөрү не только бул машина менен токтоп калбайбыз, жакынкы күндөрү бизде Cherry Tiggo Pro 7 дагы келип атат. Аризолор дагы Кудай кааласа келип калат. Булар азыр кайсы тарифке жүрөт? Комфорт класска жүрөт. Комфорт класска жүрөт. Мына туугандар. Машинанын түрү көп экен, кыскасы. Азыр мына жактагы машиналар деле силерге карайт да? Бардыгы бизге карайт. Шлагбаумдан киргенден баштап. Бардыгы бизге карайт. Азыр машина аябай келген экен, келип туруп алып кетсеңер болот. Ошончо мекендештерибиз азыр документтерин тапшырып атат, ошол жерде машиналарды алып кетет. Азыр дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Ошолорду айтсаңыз. Өзгөчөлүктөр болгону парктын проценти 3%. Кыргызстандан жаңы келген водитель болсо, миграционный картасы менен правасы болсо келсе, бул жерден 0дон баштап өзүбүз оформление кылып беребиз. Регистрация коюп бересиңер? Регистрация коюп бербейбиз. Биз ушул жерден таксиге пока что регистрациясы бүткүчөктү, временный иштеп турганы, иштеп регистрациясын бана жак бери жак кылып барганы, кылып алганы биз возможность могу жерден түзүп беребиз. Мүмкүнчүлүк бар дагы. Эң негизгиси бирок 3 жылдан жогору стаж болуш керек, э? 3 жылдан жогору. Ал Москванын бардыгы эле такси парктарында. Кыргызстандан келди деселе, мен пробаны алдым, бара калып ушул чалып алып, мен келдим Кыргызстандан кайер десеңер дебестен туугандар, 3 жылдык стаж сөзсүз түрдө керек. Андан кийин келсеңер, документиңер бүткөнгө чейин аркы беркилерин жасап, условияларын түзүп, силерге машина берет, акырын айдап турсаңар, анан Кудай буйрса, дальше жаккан болсо улатып кете бересиңер. Бул жакта офис. Бул жак биздин офис, бул жак биздин СТО. Келген водительдер оформление кылат, машинасын бул жакка алып кирет, технический частин текшертип алып туруп, анан дальше жумушка чыгып кете берет. Кыскасы, эгерде машина бузулуп калса, башка жакка гаражга бар, наркы бар демей жок. Шу жерге келет, шу жерден бүтөт баары. Ушул жерден бардыгы бүтөт. Водительдер келди, бул жакка кирди, оформление кылды, ключун алды, машинаны чыгып туруп, бул жакка өзүнүн техниктер, механиктер бар. Аларга көргөзөт технический частин, линияга ошол күнү чыгып. Шу жерден чыгып кете бересиң. Ушул жерден чыгып. Бул жак биздин парк. Машиналар токтоочу жер.
бардык машинабыз биздин свободный машиналар ушул жерде турат. Келсе, водительдердин бардыгы ушул жерден машиналарды тандайт. Ушул жерден минип чыгып кете берет. Мына туугандар, машиналарды көрдүңөр. Мына дөңгөлөктөр булар кандай, жарактууларбы же жараксыздарбы? Бардыгы жарактуулар, зимнийди летнийге алмаштырып аткан азыр. Жараксыз болсо бериң, баня калып кетели. Баня жагасыңар силер деле? Баняга жакпайбыз. Жакпайбы. Бизде айылда баняга ушундай дөңгөлөктөр жагабыз да, ошо айтып аткан. Так, эми бул жерде азыр таксопарктын дагы бир өзгөчөлүгү, баарында эле бир суроо пайда болот да. Жанагы депозит канча берем, бөлүп төлөсөм болобу дейт. Кандай кылсак болот? Бизде данный момент өзгөчөлүгү башка парктардан депозит накопительный деген нерсе жок. Келет, оформление кылат, все болду мен. Кандай депозит? Жанагы 5000, 10000 деген тема жокпу? Эч кандай тема жок. Азыр мен мисалы машина алам деген болсом, келтирип Машинаны документтерди тапшырам, болду, машинаны айдап кетем. Машина документтериңерди алып келесиңер, машинаны тандайсыңар, оформление кылып беребиз, минип чыгып кете бересиңер, эртеси күндөн баштап аренда төлөп баштайсыңар. Алган күнүң бекер. Алган күнү бекер. Мунаны караңыздар, депозит деген тема жок. Точнобу? Депозит деген тема жок вообще. Өзгөчөлүгүн көрдүңүздөр туугандар. Депозит жок экен. Мен мисалы мен деле таксиге машина алдым, ачыгын ар жака бер жака чалып чуркаганы деле баары машинаң жок, Москвада кыйын экен. 10000 төлөгөм мен. 10000 төлөгөм. 10000 бергем. Эми баягы берип алыш кыйын экен да туугандар. Сразу иштеп кеткен, доходуң өзүңө калсын Алып берген жакшы, но берип алган ушундай экен да, короче. Кыскасы келе бересиңер туугандар. Машиналардын түрү бар экен. Азыр канча убакытта чыгат дедиңиз наркыларды? эртеге куда каласыз. Эртең уже таксиге даяр болот. Эртеге таксиге даяр болот. Азыр уже бүт пленкалары жабышылган, даяр стартта турат экен. Чашканы коесуңар, лицензиясы келсе эртең уже ишке чыгып кете бересиңер. 0 пробег менен айдайсыңар туугандар. Вообще жок. Депозит төлөгөн балдар болсо келсин азыркы учурда. Мына караңыздар, Москвада мен биринчи жолу угуп атам өзү. Таксопаркта уже экинчи жолу тартып атам, бирок ушул таксопарктан биринчи жолу угуп атам. Эгерде азыр машина алам десе, алгандай тарифтерге бөлүнбөй, любой машина, экономдон баштап комфорт, бизнес класска чейин. Бир дагы машинага накопительный депозит эчтеке жок. Мынаны карап койгула, мынандай условиялар түзүп коюптур. Жакшы экен. Анан биякта азыр эң биздин мекендештердин арасында бир көйгөйлүү маселеге деле айланып кетти окшойт. Самозанятый боюнча кандай болуп атат? Жардам бересиңерби? Парковый самозанятый боюнча водительден болгону госуслуганы подтверждать этип келгиле деп суранабыз. Все, калганын бардыгын ушул жерде бүтүрөбүз. Өзүңөр эле бияктап бүтүрөсүңөр. Бул жерден огородныйга деле жөнөтпөйбүз, бардыгын ушул жерден өзүбүз бүтүрөбүз. Аяка записаться болуштун кереги жок. Мына караңыздар, көптөн бери самозанятый боло албай атам, очередке жазылып койдум, очередь ачылбай атат. Тиги бу дегендердин бардыгы келгиле дагы машинаны алгыла, биринчи машинаны алып документтериңерди тапшырсаңар ушул жерден биринчи бүтүрөсүңөр дагы, Могу жерден келип машинаны алгандан кийин биз өзүбүз жазабыз, кайсыл күнү келишти айтабыз. Ошол күнү келет, ушул жерден подтверждение кылып кетет. Кыскасы бүтөт ушул жерден. Ушул жерден бүтөт, бардыгы ушул жерден бүтөт. Мына туугандар, аякка бар, биякка бар, аякка барып алып парковка таппай, навигатордон адашып жүрбөй, түз эле ушул жерге келесиңер. Кыскасы бүт бардыгын бүтүрүп берет экен, Кудай буйрса. Жанагы машиналарды көргөзүп коелу, булар комфортко жүрөт экен. 0 пробег менен. Мына машиналарды карап коюңуздар, салондору таза. Запаска летний, зимний баллондор менен экен. Мына. Жаңы баллондун жыты бар да, карасаңар. Жаңы баллондун жыты бар. Так, салонду көрдүңөр, 0 пробег. Булар комфорт класска жүрөт экен туугандар. Анан эң негизгиси бул жерде азыр ушул машиналарды негизи эле айдап жүргөн машиналарды Camry болобу, бизнес класс болобу, эконом болобу, выкуп варианты да бар экен. Вакытка келиңиз. Эми ушу боюнча айтсаңыз, выкуптун условиялары кандай? Экөөбүз кайра-кайра учураша беребиз да. Выкуптун условиялары айтканда азыр өздөрү айдап жүргөн машина болсо да выкупка оформление кылса болот. Первоначальный взнос 10% от стоимости машины. Машинанын общий суммасы канча болсо, ошодон 10%. Калганын каласа 6 айга, каласа 1 жылга, каласа 1,5 жыл, 2 жылга өзү бөлүп алса болот. Срогу 2 жылга чейин. Срогу 2 жылга чейин. 2 жылдын аралыгында Кудай буйрса төлөп бүтсө болот негизи. Аренда төлөсө деле негизи ошондой. Аренда төлөсө деле ошол сумманы төлөп атат. Анан жана эң бизде баягы го машинаны алганга биз кыргыз шашабыз негизи. Өзүмкү болуп калсын деп шашабыз да, анан аягында чыр болбойбу, машинаны өткөзө албай, наркы. Эгерде условияда паркты выкупка аларда не только кыргыздардын, бардыгыбыздын эле ошибкабыз, что аренданы, оплатаны задержкадан жакшы көрөбүз. Ошону задержка кылбай, вовремя келип путевой листин алып, водитель тараптан нарушение болбосо, эч ким эч нерсе дебейт.
Бизде чыгарып кеткен балдар могу жерде жүрөт. Машинаны чыгарып кеткен. Практически чыгарып кеткендер бар. Чыгарып кеткендер көп. Көп аз данный момент көп. Кээ бирлери мен чыгарбайм, ушул парк менен эле ушул оформление боюнча айдап жүрө берем деп жүргөндөр бар. Андай кылып иштесе да болот. Андай кылып да иштесе болот. Мына тугундар. Машинаны укуп алсаңар, башка бирөөнүн атына оформление кылам, аркы берки документтерине чуркуп коюп, ушул парк менен договорду узартып койсоңор, ошол боюнча иштеп жүрө берсеңер дагы боло берет. Ал момент аренда төлөбөйт. Только путевой листи бесплатный берет. Эгерде машинага штрафы келген болсо, келип паркка келип төлөп коет. Аны штраф через парк төлөнөт. Бардык штрафтар через парк. Через парк төлөнөт. Силерге которуп койсо деле төлөп коесуңар. Которуп койсо деле төлөп коет. Не обязательно алып келип бериш. Не обязательно. Ну, бирок путевой листке Келгенде 15 күндө бир айда бир келет да. Ошол моментте келип төлөп койсо болот. Мына көрдүңүздөр туугандар, бул куптун дагы өзүнүн жолу жобосун. Любой машинаны алса болот. Не только мына Любой машинаны. Camry'ни алса болот. Камеринди алса болот. Капетти алса болот. Капетти да алса болот. Kia Rio, Solaris алса болот. Бардыгын алса болот. Polo алса Любой болот. тур машина бар. Бизнес класс алса болот. Бизнес класс аз данный момент именно ошолдон айта албайм. Бизнес класстан азыр бизде бирөө, экөө ошондой калды. Калгандары бүт иштеп жүр. Мына мекендештер көрүңүздөр, өзүңүздөр ойлонуп, эми бу куп деп биз айтып койсок эле, болду мыналар айтты дебестен келип, байкелерге жолугуп, мондай договорлорду окуп, мисалы кагазда не жазылган, түшүнбөсөңөр сүрөткө тартып алып, перевод кылып алып туруп окуп, кыскасы жолун табып алса болот. Негизи кызыккан адам, алам деген адам любой жолун табып алат. Ошондуктан машинанын арендалары боюнча сиздерге толук маалымат айтып коеюн ушул жерден. Эконом класстар 7.0 1600дөн болот экен, 6.1 болсо 1900дөн. Kia Rio, Solaris, Rapid кыскасы бардыгы бөлүнөт экен. Дагы 1300дөн экономдор бар экен, алар механикалар. Механика айдайын дегендер болсо келе бересиңер 1300дөн экен. Комфорттор болсо 2100дөн башталат экен, 7.0 болсо. Эгерде 6.1 кылсаңар 2500дөн. 2400, 2500, 2800гө чейин аркы беркисин карап кете берет экен. Комфорт плюстар 7.0 2900дөн, Camry, K5 дагы аркы беркилери. 6.1 болгон болсо 3000 рубльдан болот. 3300 рубльдан болот экен туугандар. Бизнес класстар да бар экен, Optimalar бар экен. 7.0 болсо 2300дөн, 6.1 болсо 2700дөн. Kia Optimalar 2019дар экен туугандар. Кыскасы мына ушундай, комфорт плюс ушундай келе бересиңер. Мына жерде азыр бүт машиналар турат. Азыр эми кайсы бир механика экенин билбейсиң, бирок механика 1300дөн экен. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Толук маалыматты Дөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59.